Bismillahirrahmanirrahim. Murundu çimkirgende çimkirike az maz kan koşulup çıksa darat buzulabı. Qarаңыздар, эгерде ал қатып қалған қан бола тұрған болса, бұзылбайды. Эгерде суйық болып қала тұрған болса, қанды өзүнөн, анда бұзылып қалады. Мурда билип билбей бирөөнүн артынан жаман сүйлөп алса, кандай тооба кылабыз? Алардын акысына кирип калдыкпы? Туугандар, бирөөнүн акысына кирген болсоңуз, туура эмес сүйлөп ушактаган болсоңуз, сөзсүз ошодон кечирим сураш керек. Анан Алладан кечирим сураш керек. Алла бенде кечирмейинче кечирбейт. Ошон үчүн биринчи бендеден кечирим сураш керек. Эгерде жала жапкан болсоңуз, анда ачык айтып коюңуз, мен сизге ушундай жала жаптым эле деп. Үчүнчү дагы бир күнөө бар. Кээде сиз ушундай артынан ушакта жаман сөз сүйлөп койдуңуз, экөөнү уруштура турган. Анда чагымчылык деген үчөөнчү кошулуп кетет да. Андан да оорлошуп кетет. Ошон үчүн гыйбат арам. Жала, тохмат ал дагы арам. Намима, чагымчылык андан өткөн арам да буларчы. Ошон үчүн булардын баарына тооба кылыш керек, бирөөнүн акысына кирип калат албетте. Устаз Багымнат жана жума күндөрү намаздан чыгып, тизилип, саламдашып учурашышат. Ал бидатка кирбейби? Учурашуу бизде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү. Кол берип учурашып, машалла, саламу алейкум деген тил менен саламдашуу, кол менен ошо толукталат деген хадистер бар. Бирок мына Багымдат намазда, анан жума намазда баардыгы тизилип, ошол учурашып, жакшы адат бул ибадат эмес. Жакшы адатта адаттай коюш керек. Эгерде ушуну бекем карманып кала турган болсо, жана ушуну кылбаганды жек көрө турган болсо, анда бидат болот да. Эми ошентип бирөө мисалы Багымдатта учурашпай эле кетип калды. Ошону кандай көрөсүз? Жек көрөсүзбү, жек көрбөйсүзбү? Эгерде жек көрүү болсо, анда ушул иш, амал бидат. Жөн эле эркиндик менен кээде учурашып коебуз, учурашып чогуу маш пата кылып коебуз. Аны адат катары эчтеке эмес. Макулбу? Эгерде ушуну бир шарияттагы милдеттүү эмести милдеттүү кылып алуу, милдеттүүнү милдеттүү эмес кылып алуу, мына ушул бидат болот. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам толук инсан, толук дин алып келген. Аша чаап кемчилдиги жок. Кандай болсо ошондой кармаңыз. Кемчилдик да кетирбеңиз. Батыр болуп өзүңүздү дагы совсем эле көтөрүп албаңыз, Пайгамбарыбыздан акылдуу киши жок. Үйдө ачып киргенде салам берип, Фатиха, Ихлас сүрөлөрүн окуп киргиле деген хадисте келеби? Алыстан келгенде дарат жок болуп калат. Анда кандай болот? Дуа иретинде болобу? Фатиха, Ихлас окугандары мен аз анык эсимде жок, бирок салам боюнча келет. Тирмизи шарифте келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Анас разыйаллаху анхуга айткан: "Я бунайя, ида дахалта аля ахлик", качан сен үй бүлөңө кире турган болсоң, үйүңө кире турган болсоң, фасаллим, салам бергин деген да. Такун барака алик ва аля ахли байтик. Өзүңө жана үй бүлөңө береке болот деген. Бу Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мубарак хадиси. Демек, үйгө киргенде эгерде эч ким жок болуп калса эмне кыласыз? Анда алымдар айтат, мустахаб дейт, ассаламу алейна ва аля ибадиллахи салихин деп айтыш керек. Периштелер бар да. Алланын саламы болсун бизге деп айтып киресиң да. Не деп киресиң? Алланын саламы мен өзүмө деле каалашым керек де. Турам, үйгө кирсеңиз эч ким жок, мечитке кирсеңиз эч ким жок. Ошондо ассаламу алейна дейсиз. Алейкум деген силерге, алейна бизге. Алланын саламы болсун кимге? Бизге. Мага болсун деп кире бериңиз. Өзүңүзгө өзүңүз саламды каалап, өзүңүз менен өзүңүз учурашып, көзгө көрүнбөгөн периштелер бар. Макулбу? Ошон Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бул дуасы Анас разыйаллаху анху ушундай деп айткан. Устаз, мышык сатып алса болобу? Болот. Сатсачы дейт. Сатса деле болот. Сатып алсаңыз деле болот. Сатсаңыз деле болот. Адал. Бизде мына иттин акчасы адал бизде. Итти сатса болот, ичти алса болот. Албетте кутурган иттер болбойт. Кутурган мышыктар болбойт. Багымдаттын убактысы бүтөөрүнө 10 мүнөт калган болсо, 2 рекет фарзын эле окуп, күн чыккандан кийин сүннөтүн окуп койсо болобу? Жок, багымдаттын убактысына эгерде ушунча аз убакыт калган болсо, анда биринчи сиз фарз деле окуңуз.
Парызды окуйсуз, күн чыккандан кийин сүннөттү окубайсыз. Казасы болбойт. Сүннөттөрдүн казасы жок. Эгерде багымдат каза болуп калса, анда түшкө чейин казасын окуганыңызда ошол күндүн, ошол багымдаттын сүннөтүнүн казасы окулунат. Түшкө чейин болсо. Түштөн кийин өтүп кетсе, ал сүннөттө казасы жок. Шам намазынан кийин Куран маркумдарга да окуса, каза намаз окуса болбойт деп айтышат. Толук маалымат берип коесузбу? Жок, шам намазынан кийин пайгамбарыбыздын сүннөтү Ихласты 3 жолу окула деген Куранды. Фалакты 3 жолу, Насты 3 жолу, собобун мейли маркумдарга багыштап койсоңуз деле болот. Бирок мына өзү окуганыңызга, пайгамбардын сүннөтүн аткарганга жана ар бир тамгага 10дон сооп сиз аласыз. Аял кишинин айыз учурунда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын китебин окуй берсе болобу? Деги китептерди окуй берсе болобу дин тууралуу дейт. Болот. Курани Каримди окуса болбойт, башка диний китептердин баардыгын окуса болот. Албетте, эми ошо диний китептерди чачык менен кармасын деген кичине адептерге кирип калат. Бала төрөлгөндөн кийин 40 чыгаруу шариятта барбы? Же 40 токоч кылбай эле койсо балага зыян жокпу дейт. Өзү 40 деген цифрада дагы шариятта пайгамбарыбыздын көп айткан жерлери бар. Бирок мына ал бала төрөлгөндөн кийин 40ка андай шариятыбызда жок. Ал акыйка 7ге байланыштуу. 7 деген цифра менен байланыштуу келет. 7-нчи күнү балага ат койсун деген. Чачын алып канча грамм болсо ошончо күмүштү садака кылып, чачын жерге көмүп койсун деген. Уул болсо, эгерде мүмкүнчүлүк болсо 2 кой сойсун деген. Бул сүннөт. Эгерде кыз болсо 1 кой деген. 40 боюнча ал жерде нифасы боюнча айтылынат. Эгерде төрөгөн аял азы дегенде айтылынбайт канча экенин. Көбү, эң көбү 40 күнгө чейин болушу мүмкүн. Бала төрөгөндөн кийин келе турган кан. Ошол маселеси эле келет. Так мындай немелери эч нерсеси жок. Токоч тиякта жок. Рассрочка буюм алсак болобу, арам эмеспи? Жок, алса болот. Албетте, ал жерде рассрочкада убакыт айтылсын, даана цифралары айтып көрсөтүлсүн. Анан кийин тиякта үстүнө процент деген сөздөр болбосун. Мен азыркы учурда Арабаев университетинде окуймун. Негизинен Ислам университетинде окугум келет. Эгер Ислам университетинде окуй турган болсом, ата-энем ыраазы болбойт. Бирок азыркы окуума кызыкпаймын. Эмне кылсам болот? Учурда 1-курсмун дейт. Алла. Эмне мындай да балдар. Өзүң кызыкпасаңчы, андан толк жок. Бир кесиптичи адам кызыгып окуш керек. Ошондо майын чыгарып окуйсуң, ойлонуп окуйсуң, жашоомо ушул кесип менен мен өзүм жашап бала чакамды багам деген ниетте окуп атасың. Туурабы? Мейли ал врач болсун, инженер болсун, юрист болсун, экономист болсун, кандай гана болгон жактар. Ошон үчүн мен айтаар элем мына жаш студенттерге, ал сөзсүз кандай болсом жакшы ойлон, жети ойлонуп биргес, бирок өзүңө пайда, өзүң кызыга турган нерсеге ал. Болсо өзүң кызыкпаган нерсе ал болбойт ал. Ал болбойт ал. Түшүнүктүбү? Ошончо албетте азыр мына жерде ата-энеңер эми ислам институтунда окусаңар, алхамдулилlah, жакшы бул дагы. Конечно, ислам динде. Анан бирок ата-энеңердин ыраазычылыгына карап ойлошуңар керек өзүңөр. Нер койсом. Сизге жолугуп кеңешиңизди алсам болобу? Абдан муктаж болуп турам. Эртеңки күнүм ахиретим үчүн маанилүү чечим алуу астында турам. Алла разы болсун. Мейли, мына азыр сабактан кийин болсо макул. Баланын чачын 7 күн болгондо алганбыз. Бирок садакасын кечирээк берип калдык. Эч нерсе болбойбу? Же дароо берген жакшыбы? Же эчтеке болбойт, садакасын кечирээк берсеңер эчтеке болбойт. 7-нчи күнү пайгамбарыбыз кайсы нерселерди айткан болсо, ошолорду аткаруу сүннөт. Үйүбүздө мышыгыбыз бар. Намаз окуп жатканыбызда баш жагыбызга жатып алат. Же жай намаздын үстүнө отуруп алат. Зыяны тийбейби? Мурда көңүл бурчу эмеспиз. Бир кыз ошол мышыкка сыйынгандай болуп каласыңар дегенден бери ойлонуп калдым. Ажага. Ал өтө өрөт, кете өрөт неме да. Макулу, ал эч нерсе эмес. Витр намазда кээде гана кунут дуасы эч эсиме келбей коет. Канча эстейин десем да оюман чыгарып тура берет. Ошондой убакта Ихлас сүрөсүн 3 жолу окуп намазды бүтүрөм. Боло береби? Же кунутту билгенден кийин дуанын өзүн гана окуш керекпи? Кунут дуасы мындай да. Ошол 3-чү рекетке витр важипте Аллаху акбар деп айтыштык сүннөт. Бул важип, то есть кол көтөрүп коебуз го.
Кунут дуасы важип болот. Эгерде бирок кунут дуасын билбесе, азыр жаттай элек болсо, Ихлас сүрөсү эмес, ал жер маками дуа дейт. Дуанын жайы Аллахумма гфирли деп коесуз. Ошо жетет. Я Алла мени кечир деген сөз. Дуа болуш керек аярда. Же Роббана атинаны окусаңыз болот. Ал дуа. Макулбу? Анан кунут дуасын үйрөнгөндөн кийин дуасын окуп кете бересиз. Мен жумушта кассада акча менен иштейм. Анан ар дайым сдача бергенде 1-2 сомдон кем кылып берип коем. Кечинде бир той эле акча топтолуп калат. Бул чоң күнөөбү? Кантип күнөөндү жуусам болот дейт. Кандай кылбаш керек де? Вайлул лил мутаффифин дейт. Ошо кемитип алып калгандарга вайл, шору курусун, азап болсун, бактысыздык, дозоктун бир өрөнү бар. Дозоктуктар баана тилеген. Ошон үчүн мына таразадан алдаган, тарткандан алдаган, бензинден алдаган, макулбу, өлчөгөн, тарткан, материал, кайсы нерседен гана болсун да, баардыгы ушуга кирет. Өтө жаман нерсе тасылар. Ошон үчүн мына жерден иша будан кийин мындай кылбаш керек, тооба кылыш керек, чын жүрөктөн. Анан калган канча топтолгон болсо, ушунун баардыгын бирөөгө берип бериш керек вечерага. Садака кылып бериш керек. Арам да бул акча, бирок садаканын ниетин кылбаш керек. Имам Абу Ханифа рахматуллахи алейхи айтат, бирөө сураганда садакадан акча келип калса, садакадан келип калса, арамдан келип калса, эмне кылыш керек? Арам акча бар менде. Эмне кылайын? Арам акчаны садака кыл, бирок садаканы ниет кылба дейт. Кылсаң күнөөкөр болосуң дейт. Биз болсо садака кылсак ниет кылабыз го. Ушуну сообу мага тийсе экен депчи. Бул сенде арам нерсе, бул сага сообу тийбейт ал. Кеткени өзү эле жеңиш да өзүчү. Сенин кеткени да, сенде туруп калганы чатак да. Дарат бар. Масыга масык тартылган. Куптанда масынын чечкенден бутун эле даратты бузулабы же кайта баштан толук дарат алыш керекпи? Жок, масын чечкен болсо эчтеке болбойт. Мындай да. Сиз даратты алдыңыз, ана масыны кийдиңиз. Болду, ошо ойдон сиз даратыңыз сынган жок да. Түшүнүктүбү? Даратыңыз сынган жок. Ажаткана барган жоксуз, канап кеткен жок, туктап калган жоксуз мисалы. Макулбу? Жел чыккан жок, даратыңыз сынган жок. Сизин ба дараттын үстүндө кийгенсиз масын, бол жүрө берет. Эми эрте менен ушундай болгондо түштө ажатканага бардыңыз саат 12-де. 12-ге бардыңыз, масыңыз бар да. Аяктан чыккандан кийин дарат аласыз дагы мас тартып коесуз. Болду. Ошо саат 12-ден баштап өкүмү жүрөт эми. Канча? 24 саатка жүрөт. Эртеси күнү багымдатка чейин эмес, эртеси күнү саат 12-ге чейин ошо жарайт да. Түшүнүктүбү? Качан башталат түшүндүңүздөр да? Дарат сынгандан башталат. Ошол убактан тартып башталат дагы 24 саат. Мусапыр болсоңуз, ошол 3 күн 3 түн. Эгерде мисалы дарат бар, азыр. Жана путум ысып кетти да. Мен дарат сынган жок, чечип койдум, эчтеке болбойт. 10 жол чечип, 10 жол кийбейсизби, эчтеке болбойт. Түшүнүктүбү? Ага эч нерсе болбойт ал. Эгерде баягы сынгандан кийин мас тарттыңыз го? Кийин путуңузду чечтиңиз. Путты эле жууп койсоңуз болот. Түшүндүңүзбү? Так, зикирди шыбырап айтыш керек экен го. Ичинен үн чыгарбай зикир кылса болобу? Болот, зикирди үн чыгарып айтса деле болот. Ичинен айтса деле болот, жеке деле болот, жамаат менен деле болот. Төртөө тең бар зикирде. Бирок азыр айтып атканда хайру зикр ал хафи, эң мыкты зикир өзү жашыруун да, ичинен. Себеп ихласка жакыныраак да. Устаз, менин кызымдын аты Айдай. Мен аны боюмда кезде Айша деп коем дегем. Анан кайненем Айдай коюп койду. Биз ошондо карыз болуп калган жокпузбу? Рахмат. Жок, эч кандай карыз жок. Айдай деле жакшы ат. Менин көптөн бери ойлондурган суроом бар. Мен эрте мененки намазыман кийин көзү өтүп кеткен чоң атама, чоң энеме Куран окуйм. Бирок ошол окуган Куранымды багыштадым деп айтпаш керекпи? Жөн эле окуп бата кылып коюш керекпи? Өлүктөргө Куранды багыштадым деген туура эмеспи? Жок, туура эле. Багыштадым, ошолорго сообун жеткиргин я Алла деп айта бересиз, эчтеке болбойт. Эмнелер нажас болуп эсептелет? Өткөндө да ушундай суроо болду беле? Нажас деп, мына нажастар айын деп коет, болбой көзгө көрүнгөн арактар деле, адамдын
Ошондо мына Кусунду, Зара, Улуу Зара, Кичи Зара, Кан, Ириң булар нажастар. Менин кремимдин составында спирт бар экен. Ал кремди коюп намаз окусам болобу? Мурда ошол кремди коюп намаз окуйт элем. Алардын казасын окуш керекпи? Жок, кереги жок. Ошо менен боло берет. Азыр самун, шампундар халал эмес экен көбү. Алар менен гусул алса болобу дейт. Таквалыкка болбойт, фатвага уруксат. Ар дайым выделение келет. Мисалы, тампон коюп 5-ден асырга чейин даратты сактаса болобу. Булардын кандай түрү болбосун өткөндө да жооп берилген эле. Булардын баардыгынан дарат сынат. Албетте тер чыкса, терден ал бөлөк нерсе. Атак мисалы өзүнүн аял кишилер буну жакшы билишет, андан дарат сынат. Аллаху акбар. Илим алууга жана илим берүүчү инсан бири-бирине капа болуп калса, устаз талабага дарынса, эмне кылуу керек? Кечирим сурап көрдүм. Менден устазым тапшырма сурабай койду. 1-2 жолу сабак кылбай калдым эле. Жок, кечирим сурагандан кийин болду. Чын жүрөктөн кечирим сураңыз мындай. Кээ бирлер бар го, кечирип коюң деп мындай. Мындай менде мындай догурунуп айтат да. Андай болбойт. Кечирим деген өзү кичпейил, моюнуна күнөөнү алып, будан кийин кайталабайм деген. Анан кечирим сурагандар көбүнчө мындай кичине икрам менен чогуу болсо жакшы болот да. Бул жакшы нерсе. Кичине чай, тамак, көңүл эмнени жакшы көрөт? Алманы жакшы көрөт, сникерсти жакшы көрөт. Же болбосо атырды жакшы көрөт, же ручканы жакшы көрөт, же блокнотту. Бирок ушундай болуп калса, аркасынан жакшы иш кылып коюш керек да. Убакыт болуп калды окшойт, Болду, азан чакырып коюңуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Мадина Мунавварага эмне үчүн көчүп кетти? Негизи жараткан Алла субханаху ва тааlanын буйругу болгон. Албетте себептер пайгамбарыбыз Меккеде чоңоюп, Меккеде даават кылууга тоскоолдуктар көп болгон. Өтө көп тоскоолдук, зулумдук. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям биринчи көчүү хижратты бир топ сахабаларды Хабаш деп коет, Кызыл деңизден нары Эфиопияга өткөнгө ошол жака буйрган. Экинчи улуу көчүү хижрат бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Мединага көчкөн. Биринчи Эфиопияга көчкөн, экинчи Мединага. Биринчи көчүү иманды сактоо үчүн, экинчи көчүү исламды таркатуу үчүн. Алла Тааланын данышмандыгы экен. Медина эли Мединага пайгамбарыбыз көчкөнгө чейин эле алар ажылыкка келишчү эле да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга жашыруун жолдо пайгамбарыбыз аларга даават берет эле. Алар иман келтирип 1 жыл көбөйдү, экинчи, үчүнчү көбөйүп, Мединага пайгамбарыбыз келгенге чейин эле чөйрө түзүлүп калган болчу. Почти что ар бир үйдө иман бар эле. Пайгамбарыбыз келгенин ушундай эңсейт эле. Келсе экен бизге, келсе экен деп. Алла Тааланын хикматы эми Кудай кааласа, мына Мухаммад Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям осуяттарын окуп атабыз го. Bundan keyin көчүүгө да убакыт келет. Кандай болгон, ким болгон, ар иншалла илим алабыз буюрса бака. Макулбу? Иманды күчтөнтүү жөнүндө айта кетесизби? Иманды пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтканда, "Жаддиду иманакум", иманыңарды силер жаңылап тургула. Жаңыртып тургула күчөт. Кыйла я Расулуллах, ва кайфа нуджаддиду иманана. Кантип биз иманыбызды жаңылап күчөтүп турабыз? Кал аксиру мин каули ла илаха иллаллах. Ла илаха иллаллахны көп айтыш керек экен да. Арабчасындагы, мазмунун кыргызчасындагы. Ла илаха иллаллахнын тафсирин да көп айтыш керек адамдарга, тияк-бияктаргачы. Эгер жан дүйнөбүздө чаржайыт ойлор, тынчсыздандуулар болуп, тандоолордон не кыларыбызды дагы билбей жаткан учурда эмне кылсак болот? Аллаху акбар. Ушунун атын фитна деп коет. Тополоң, коогалаң, түшүнүксүз не кылып, адамдын жүрөгү амалга, жакшылыкка тартпай калганда, ошондо өлүктөрдөн катарында өзүңүздү эсептеңиз. Күнөөңүздү эстеп, Алладан кечирим сураңыз. Алладан товфик сурап, албетте, иншалла башкаларды дагы азыр жакшылыкка айта бериш керек. Нафс калайбы, калабайбы, түшүнөсүзбү, түшүнбөйсүзбү, кыласызбы, кылбайсызбы, жакшылыкка чакыра бериш керек.
Hijab кийип алып, кыз жигит болуп, жолугуп, же жазышып жүргөндөргө сөзүңүз кандай? Сөзүңүз кандай эле болбойт? Hijab кийген эми алхамдулилля, буга шүгүр, бирок мындай кылган болбойт. Биз инимдин көзүнө байланыштуу Оштогу Карасоо районундагы Абдулмалик аттуу молдого барабыз. Алла Тааладан аян түшүп бизге тапшырма берет. Абдулмалик молдо тууралуу маалыматыңыз барбы? Улантып бара берсек болобу, рахмат. Мен билбейт экенмин буну. Бирок мына Алладан аян түшүп бизге тапшырма берет, бул болбой калды го дейм. Бул жак болбойт, барсаңар болбойт мындайга. Алладан эч кимге аян түшпөйт. Шайтандан түшүшү мүмкүн. Аяндар бар, шайтандан бар. Жок эмес да. Эгер жолдошум мени бакпаса, кыянат кылса, карыздарын төлөтпөсө, мейманканада жаткан сүрөт келсе, ойношу. Мен ошого шүгүр кылып жашай беришим керекпи? Жок, жашабай эле го. Алар менен андай эмне. Арам иштерди эме болуп атабы? Жакшы эмес бул. Өткөндө эле сабакта айтканбыз. Туугандар, бул арамдын акыбети эч качан жакшылык менен, тынч менен бүтпөйт. Устаз мен ар дайым уктаарда дем салып, манзир окуп жатам. Устаздан берген дуаларды окуйм. Ошентсе да басырык, албарысты басат. Уктагандан корком, аябай. Пайгамбарга көп салават айтыңыз. Кудай кааласа баспайт. Мен дин боюнча түшүнүгүм жок болгондо туризм факультетин тандаган болчумун. Бирок азыр дин боюнча гана илим алгым келип жатат. Диплом алыш үчүн гана окууну бүтүрүп койсом болобу деп. Жок, туризм деле менин оюмча мына жакшы эле кесип. Жакшы эле кесип. Биз мына Стамбулга барганыбызда ошол жана башка мисалы туризм только бир маалымат менен эле чектелбейт да. Келген адамга ошолорго шарттарды түзүп берип, эс ала турган шарттарды түзүп берип, Кыргызстан бизде керемет. Ысык суу десең ар жерден чыгат. Эсептеп бүтпөйсүң, ысык суу кайсы жерден чыгат. Башка да канча алхамдулилля көп немелер, тоолорубуз бар. Мен оюмча мына туризм жакшы эле неме. Келечеги бар. Албетте, иншалла, Кудай кааласа туристтерге дават бересиз да. Туурабы? Ушу ниетте окуй бериңи. Келгендердин баарына, ушу бул жакта Кыргызстандын кооздугун көрөбүз, жаратылышын көрөбүз дейт. Силер адамдарды көргүлө деп айтасыз да. Мына мени көргүлө деп. Мына бизде алдамай жок, арак ичмей жок, зулумдук кылмай жок. Только бизден жакшы гана болушу мүмкүн, жамандык деген вообще жок деп. Амал менен дават бересиз да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям түшүмө кирди. Машалла, мубарак. Бир тизесин жерге тизелеп отуруптур. Сиздин ошол күнү камалып каларыңызды түшүмөн аян менен түшүндүрдү. Жихадка чыккан мезгилдегидей болуп кайрылып турду. Аллахым өзү колдосын. Рахмат, Алла Таалам разы болсун. Мубарак болсун. Кыздарга турмушка чыкканга чейин бир эле жолу даватка чыгабы? Же бир нече жолу даватка чыкса боло береби? Карап көрсүн, эми атай эреже бар, машварага салып анан жооп аласыздар да. Мага телефонго WhatsApp'tan звонок кыл дейли, аусың дейби. Бирок аябай түшүнүксүз жазылып калыптыр. Түшкө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кирсе кандай болот? Өтө жакшы болот, мубарак. Бул мындай, эгерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзү айткан, ким мени түшүндө көрсө, ал менин өзүмдү көрдү. Анткени шайтан менин келбет түшүмдү, менин өңүмдү, сүрөтүмдү өңдөй албайт ал деген да. Колдоно албайт. Алла Таала болуп кириши мүмкүн экен да. Шайтанчы. Азыркындай кирип атпайбы аян берипчи? Ошон үчүн айттым го мурда. Ал ушу Кудай болуп кириши мүмкүн да. Бул пайгамбарыбыз болуп кире албайт ал. Албетте сен пайгамбарыбыз бирөө сурапты, түш көрдүң, кандай экенсиң? Вообще красавчик, галстук. Болмайт. Сен алдың, сен аны көргөн эмессиң аны. Пайгамбарыбыздын хулиясы бар, шамайли бар. Аны пайгамбарыбыз айтканда, анын чачы, көзү, кашы, пешенеси, мурду, жагы, тиши, сакалы, селдеси, кийими, өзүнүн эмеси бар да. Билбейм. Устаз дуа берип коюңуз. Аллахым жакшылыктарды берсин. Биз таблик кылабыз. Мектепте уруксат жок. Ошол себепти жолукту артка салынабыз.
окуучулар жашы жете элек. Жоолук маселеси кандай болуп калат? Жоолук маселеси алхамдулилlah качантан бери биз айтабыз, биздин маданият, ибадат, сыймык, намыз, бакыт эчтеке деле калган жок го. Акыйкатта президентибиз Садыр Нуркожоевич өткөндө айтып эле койду го. Бүгүн Кыргызстандын падышасы, демократиялык мамлекетте жашап атабыз. Конституция мыйзамга карай турган болсок, ар бир мусулмандын, ар бир жарандын акысы кандай кийинет, кандай кылат. Билимин оңдойлу, ынтымагын оңдойлу, адебин, маданиятын, тазалыгын карайлы, ден соолугун карайлы. Жолук. Кыямат күнгө бара турган болду жолук. Кудай кааласа иншалла. Алла Таалам жардам берет өзүнүн динине. Кыжалат болбош керек. Киши тоскоолдук болот, ошого кыйкырып узучу да чыгарбаш керек. Киши тоскоолдук болсо, сабабыңыз көбөйөт. Аллага көбүрөөк жакындайсыз, көбүрөөк кайрыласыз. Устаз сизге так, сиз эң сонун устаздар, Алла кабыл кылсын. Тилектер экен. Ата энем хижапка каршы болуп атат, жумушта да каршы болуп атат. Эмне кылайын? Намаз окуйм. Кудай калса баары жакшы болот. Кызмат эле кыла бериңиз, каяш айтпаңыз. Урушса деле жылмая бериңиз. Акыры эмне жылмаясың деп, өздөрү да жылмая берет да. Гүлүп жеңиңиз, гүлүп. Жумшактык, катыкты дайыма жеңип келген. Кичпейилдик, текеберликти дайыма жеңип келген да. Дайыма жеңип келген. Египетте илим алуу үчүн кетип жаттым эле, билет жана виза каражат жетпей атат, жардам бересиздерби? Алла Таалам кабыл кылсын, жеңил кылсын. Кудай кааласа. Илимдүү кыз илимсиз балага турмушка чыкса болобу? Машалла. Эми мындай тең болбой калат эми. Куф деген бар да. Тең менен карап туруп, ушундай. Бирок эми карап туруп, бүгүнкү учурда тиги илимсиз бала деп фарз айынды билсе, кыз көбүрөөк окуган болсо эчтеке эмес. Фарз айынды билсе хотя бы. Негизги акыйда, фарз, намаз, орозо, укуктарды билсе боло берет. Ибадаттарга бекем болуу үчүн эмне кылсак болот? Ибадаттарга чакырыш керек. Ибадаттардын фазилетин көбүрөөк окуш керек. Ар кимдин характерине жараша мамиле кылуу эки жүздүүлүкпү? Жок. Айша энебиз айткан, амрана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям аннунзилан наса маназилахум. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге буйрук берген. Биз адамдардын деңгээлине жараша урмат сый көрсөтүүбүзгө. Андай эмес. Bir коомдун жетекчиси, коомдун башчысы, коомдун аксакалы, жаш баласы менен тең мамиле кыласызбы? Бул ошун өзүнө жараша, буга өзүнө жараша, бул мунафыктык эмес бул. Анын сыйуу, урматы көп да, Карынын, карыянын, энелердин урматы чоң да жаш балдарга тең эле болсаң азыртан эле мени ошо аксакалдай урматтабайт деп. Андай болбой калбайбы? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Жабраил периште келип айткан. Каббир. Мисвакты берейин деп аткан эле, кимге берсин? Улуусуна берген. Биз улууну урматтоо бар да. Макулбу? Ошон үчүн иншалла бул эки жүздүүлүккө кирбейт. Ар бирин өзүнө жараша мамиле кылганга пайгамбарыбыз буйрук берген. Жаш баланын, эмчектеги баланын идиштерин бөлүү керекпи? Эмчек эмген баланын жеген алмасын апасы алып бөлүп жесе арам? Жок, мындай нерсе жок. Тамагын бөлүп эле коңуз, бардыгы эле бир жей берсе болот. Мусулмандын кешигинде шыпа. Бирөө тиштеп койсо ошону жебей. Андай жок нерсе. Айныбы алар? Кудай кааласа алхамдулилlah мусулмандын кешигинде шыпа. Азан учурунда тамак жесе, Куран окуса болобу, же тынч гана угуу керекпи? Машалла. Азанды айтып атканда тил менен жооп берип туруу сүннөт, пут менен жооп берүү важип. Мечиттин сыртында жүрөсүз да? Азан айтылып атканда тил менен жооп берип коюп, ошол жакта иштей берсең, анда болбой калат. Пут менен жооп берүү кандай экен? Кээде инсан путу менен жооп берет. Пут менен жооп бериш важип болот. Сиз тил менен жооп берип коюш сүннөт мустахаб ал. Макулбу? Идиштин чети сынык, кемтик болсо, береке болбойт деген туурабы? Сынык, тарак болсочу дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тыйым салган. Ошо сынган жеринен ичсеңер болбойт депчи. Устаз менин илим алууга, хафиза болуума дуа кылып коюңузчу. Алла субханаху ва таала
берекелі пайдалы білім берсін. Қыз баланың ақшасы ата енеге адал. Так, енемден аялы 6 жыл болды, балалы болы елек. Алла талам салих фарзант берсін. Алла субханаху ва тааля салих фарзанттардан берсін, перзент берсін. Бұны түшінсіз болып қалды. Бұларды емшекеден бітіру береді. Я көріп кетті ғой. Мечітте болчу ушундай сабақтарға так айыз уақытысында не? Барып қатушыға болу. Жоқ, бұндайда жунуп, айыз, нифас. Ушул үшін мечітке келсе болбойды. Жуынмайынша. Кечеге өткенде мына аялдардың неме сабағы ғой. Мына сабақты мына сұрауларға жооп берейлі. Аялдарды қоя тұрып, ба? Мақұл ба? Берді оқуға, ба? Дана тақтарды оқи берейін тезірек. Азыр қыздар тырмақтарын өстүрүүнү мода кылышты. Карасаң, чычкан союп жечүдөй узун. Аны акча коротуп жасатышат. Буга корогон акча ысыраппы? Тырмакты өстүрүү болобу? Болбойт. Бул мындай да, тырмак бул кир. Ислам бул таза. Ислам дини кир, нажас, ыплас менен күрөшүү үчүн келген. Ким ыплас болгон кааласа өстүрө берсин каалагандай. Ким таза болгонду кааласа аны алып койсун. Кирди айтат да болчу. Адамга зыяндагы билип коюңуз. Кир кийимди кийесизби же таза кийимди кийесизби? Кир жүрө бересизби же таза жүрө бересизби? Экөөнүн айырмасы кадимкиде денеге рахаты бар. Ошон үчүн бул исрапка кирет. Кыздар кирпикти жасалмак коюп иштешет. Болобу шариятта? Болбойт. Кашты кичине терип формага салып, аны хына менен боёсо болобу. Каш терүү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ачык айкын өкүмүндө тыйым салган. Каш терүү болбойт. Албетте эгерде кашы көзүнө түшүп жүтөт аткан болсо, кичине кырып койсо мейли. Ушундайлар болот. Кырып койсо болот, өсүп көзгө неме болот, же тоскоолдук болгон учурда. Терүү ал болбойт. Так, мен тааныш, только аялдардын суроосу ғой бул. Мына жалпы суроолор эркектердин сабагында эркектердин суроосун айтайын деп атам эле, карабы. Устаз саждага барган учурда эки бутун башын бириктириш керекпи дейт. Хадисте келет. Бирок кумулиллахи канитин Кур'ани Каримде айтканына караганда кандай турсаңар ошо кыймылдабай туруп намаз окугула мүмкүн болушунча. Ошон үчүн саждага барганда эки бутту бириктирүүнүн андай кажет деле жок. Өзүнүн абалында таштаган жакшыраак. Биздин мазхабта ушундай. Рүкүдө турганда чыканакты бүксө болобу? Дененин Г формасына келтириш үчүн дейм. Мондай Г формада, чыканакты бүксө болот. Чыканакты мындай кылып коюш керек да. Чыканакты бүгөс, бирок рүкүдө пайгамбарыбыздын хадисине амал кылсак, тизени манжалар апчыш керек. Коюп койгош керек мынтип. Тизеге кол тийсе эле болду эмес. Мындай кылып кармалат. Мастурат менен чогуу жашабай калганыбызга 2 жыл болуп калды. Жашабай эле коёйлу деген дейби? Макул деп койгом. Жашабай эле коёйлу десе, макул деп койгом. Ошондо талак түшүп калдыбы? Ортодо 5 жашар кызым кыйналып атат. Талак түшпөсө кайра жашап кете аламбы? Ушуга бир кеңешиңизди айтып коюңузчу. Бул жерде мында ниетиңизге карайт да. Ажырашуу максатында айткан болсоңуз талак түшөт. Бирок ошондой эле бир талак түшөт, кайрадан нике кыйып алсаңыз болот. Убакыт болуп калдыбы?